Шайлоочуларды форма 2 менен каттоо 19-сентябрда расмий токтотулду. БШКнын маалыматына караганда, бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча арыз бергендердин саны 446 миңге жакындады. Алдыда бул сандар дагы көбөйүшү мүмкүн. Ал эми Ош шаар боюнча бул көрсөткүч 30 миңден тегерегин түзүп жатат. 30 миңден ашык обработка болду дагы бир 10 миңге жакын обработкадан өтө элек да. Демек, обработка болуп бардыгы компьютерге киргизилгенден кийин гана биз так санын айта алабыз. Божомол менен гана айта алабыз да, эми 40 миңден кичине ашса керек Ош шаарында. Анда эми президенттик шайлоодо мындан алда канча көп санда катталган. Президенттик шайлоого караганда форма 2 менен келип Ош шаарына тизмеге киребиз дегендердин саны менимче 15 миң тегерегенде кемирээк болду бул жолу. Бул жолку парламенттик шайлоодо форма 2 менен катталган шайлоочулардын саны адаттагыдан көп деп айтылып жатат. Буга мисал Ош шаарында кошумча 10 шайлоо участок ачылып, анда дарегин өзгөрткөн шайлоочулар гана добуш бермекчи. Азыр кошумча ачылган добушканаларда форма 2 менен катталгандар дээрлик толгон. 2 участок толду. Ошо 2,5 миңден берди деп атышат. Биздин участокта эгерде сервис иштегенде 2,5 миңге жетмек. Себеби каалоочулар аябай көп болду. Башка участоктарда кандай болгону менен маалыматым жок, бирок толбогон участоктор бар экен. Бирок булардын ошо көп мезгилде биз сурадык да, эмне себептен эле ошентип унутулуп келип атасыңар, силер эмне кызыктарсыңар деген суроолорго биз Ошто жашайбыз дейт. Канча жылдан бери дейт. Бирок эмнегедир ошо шайлоого биз эмебиз болбой калат. Ошондуктан келип жатабыз форма 2ге деген түшүндүрмөнү айтып жатышты өзү. Форма 2 арызы менен добуш берүүчүлөрдүн көбөйгөнү коомчулукта түрдүүчө бааланып жатат. Көпчүлүк шайлоого аттанган партиялар форма 2нин багытын бурмалап, дарек өзгөртүүнү добуш топтоо аракети деп сыпатташат. Ал эми арыз берген шайлоочулар жарандык милдетин аткарып жатканы менен түшүндүрүшөт. Биз Бешбойнок айылында жашайбыз. Анан бизге бул жагы ыңгайлуу болду. Ошого азыр форма 2-ни толтурганы келдик. Бизге ушул жагы ыңгайлуураак болду, жакыныраак болуп ошого келдик. Мен өзү Бирлешкен айылында жашаймын. Ушул айдан баштап ушу мектепке ишке кирдим. Мага ушул жер удобный болгон үчүн форма 2 менен ушул жерге паспорт менен келип, ушул жерден өтүп атам. Серепчилер да форма 2 каттоосун шайлоонун шайтан оюндары катары баалайт. Айтымдарында ички миграцияны эске алып киргизилген тартип өз максатын антайды. Андыктан мыйзамга өзгөртүү киргизип, таза шайлоону камсыздоо зарылчылыгы турат. Экинчи форма менен партиялар өтө көп иштеп башташты. Элде кандайдыр бир ошол коррупциялык бир схемалар барбы деген элде мындай эл күмөн салып атат. Ошол үчүн дагы бир жаңы депутаттар келгенде ошол өзгөртүү киргизип, ошол мыйзамга башка форманы тапса жакшы болот эле. Болбосо бүгүнкү күндө партиялар үгүт иштеринде муну кандайдыр бир контролдоо иретинде пайдаланат. Кыргызстанда 7-чакырылышка депутаттарды шайлоо 4-октябрда болот. Расмий маалымат боюнча бүгүнкү күнгө карата шайлоочулардын саны 4 миллионго жакындады. Бул 2015-жылдагы парламенттик шайлоого караганда 700 миңдей кишиге көп. Бирок бул акыркы сан эмес. БШК жакын арада шайлоочулардын так санын жарыялайт. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.